Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qarkebis Isra surasının 23. ayatından tartıp 33. ayatına çeyin okudu. 23. ayattan başlay turgan bolsok, Estağfirullah billah. Ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ve bil validayni ihsana. Жараткан эген эч бир нерсеге сыйынбагыла, анын өзүнө гана сыйынгыла, жана ата энеңерге жакшы мамиле кылып, урматсы көрсөткүлө деп буйруду. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Эгерде сенин алдыңда ошол экөөсүнүн бирөөсү улгайып карылык жашка жеткен болсо, же экөөсү тең улгайып карыган болсо, аларга карап сен үшкүрбө. Жана аларга орой сүйлөп, аларды урушпа. Аларга сен жылуу жумшак сылык сүйлө. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Кулачыңды, кучагыңды жайып, мээримиңди төгүп, аларга кичпейилдик кыл. Жана жаратканым аларга мээримиңди төк, мээрим кыл деп дуа кыл. Алар мени кичине кезимде мээримин төгүп, мени тарбиялагандай. Роббукум а'ламу бима фи нуфусикум. Жаратканыңар силердин жан дүйнөңөрдө эмне болуп атканын бардыгын билүүчү зат. Ин такуну салихина фа иннаху кана лил аввабина гафура. Эгер жакшы иштерди кылып, жакшы болсоңор, албетте Аллах Таала тооба кылуучулардын, күнөөсүнөн кайтуучуларды кечирүүчү зат дейт. Аяттардын кыскача тафсири ушул. Эми тафсир китептерге карай турган болсок, имам Матуриди, имам Мухаммад Саид Тантави, имам Шааравилердин тафсир китептеринде ушул аяттарга кандай маани берген? Биринчиден, жараткан эген буйруду деп аятта башталды. Демек, адам баласы өзүн жараткан Кудайга, албетте башкаларга караганда эң биринчи ошол Кудайга урмат-сый көрсөтүшү керек. Кудайга урмат-сый бул сыйынуу менен болот. Демек, сыйынуу жалгыз гана Кудайга болот. Кудайдан башкага сыйынууга, кулдук урууга болбойт дейт. Мына ошон үчүн адам баласына ошол сыйынсын деп, жана ошол эмне үчүн сыйынып атат? Демек, жараткандыгы үчүн сыйынып аткандыгын эске салыш үчүн Кудай Таала бул жерде жараткан эген деген сөз менен кайрылды дейт. Жана ошол Кудайга, жалгыз гана Кудайга сыйынгыла дегенден кийин ата-энеге урмат-сый көрсөткүлө деди. Адамдын бул дүйнөгө келишине чыныгы себепкер, жаратуучу бул Аллах. Демек, Аллага, жалгыз Аллага сыйынуу болот. Ал эми ошол Аллах Таала себеп кылган, адамдын бул дүйнөгө келүүсүнө себеп болгон ата-энесине сыйынылбайт, бирок урмат-сый көрсөтүлөт. Демек, ата-энеге Кудайдан кийин эле ошол бул дүйнөгө келүүгө себеп болгон адамдарга урмат-сый көрсөткүлө деди. Бул жерде ихсанан деген сөз келген экен, тафсирлерде ушинтип айтат, жакшылык деп дагы которсок болот, андан кийин муну шүгүр кылуу. Демек, кылган жакшылыкка кайра жакшылык менен жооп берүү, ыраазылык билдирүү деп тафсирлесек дагы туура келет деген. Себеби башка аяттарда Аллах Таала мага шүгүр кыл жана
ата энеңе шүгүр кыл деп айткан. Анишкур ли вали валидайка деп. Демек бул жердеги жакшылык, адатта жакшылык деген нерсе демек ыктыярдуу нерсе катары түшүнүлөт дейт да адамдар арасында. Бирөөгө жакшылык кылып койсоң болот, кылбай койсоң деле боло берет дегендей. Ал эми ата энеге жакшылык кылуу бул милдеттүү болуп атат, Кудай Таала буйруп атат. Мына ошондуктан ал шүгүр маанисинде болот. Кылган жакшылыкка кайра жакшылык менен жооп берүү деген мааниде дейт. Эми ошол ата энеңдин бирөөсү сенин алдыңда улгайып карып калса дейт. Бул жерде сенин алдыңда деген сөзгө алымдар токтолот. Демек ата энең карып, ишке жарабай, жада калса өзүн өзү эптей албай, сенин колуңду, көзүңдү карап калган кезде, мына ошол кезде, демек бирөөсүбү, экөөсүбү карып, ошондой көзүңдү карап, колуңду карап, мойнуңа жүк болуп калган кезде, албетте адам баласы мойнуна жүк түшкөндө, милдет артылганда, ошол нерседен кыйналат экен. Кыйналган кезде адам өзү байкабастан кыйналган учурда үшкүрөт экен. Аллах Таала демек ошол байкабастан өзүңдүн эркиң жок, демек эрксиз үшкүрүп алуудан дагы сактан деп атат да. Атайлап эмес дейт. Демек эрксиз үшкүрүүдөн сак бол деп атат. Анткени үшкүрүү бизде оф дейбиз го. Бул жерде уф деп келди. Үшкүрүү демек тажап кеттим, жадап кеттим, кыйналып кеттим деген сөздү билдирет экен да. Адам ошо кыйналып, тажап, жадап, жадаган кезде үшкүрүнөт экен. Аллах Таала ошон үчүн айтып атат, ата энеңдин алдында үшкүрбө дейт. Ата энени сыйлоо, эми бул жерде каарылык жөнүндө сөз болгондо, демек каарылыкта гана сыйлаш керек, жаштыкта сыйлабаш керек деген түшүнүк чыкпайт дейт. Демек ата энени кайсыл убакта болсун, кандай жашында болсун сыйлаш керек болот. Бирок ошо каарылыкта дагы көбүрөөк талап кылынат дейт. Себеби жаштык кезде ата эне балага жардам берип, балага колуна кол, бутуна бут болсо, анда баласы жакшылыкка жакшылык менен жооп бере берси, бул кадимки эле көрүнүш дейт. Демек сага бирөө жакшылык кылса, сен деле ага жакшылык менен жооп бересиң. Ал эми ошол пайдасы тийбей калган кезде, жада калса өзүнүн муктаждыгын өзү бүтүрө албай калган кезде, мына ошол кезде үшкүрүнбөстөн туруп, ошол ата энеңе кызматын кыл, сенин кичине кезиңде элдер жийиркенген нерсеңден жийиркенбегендей, сен дагы ата энеңден жийиркенбестен, тетирсинче ошого сүйүнүп кызмат кыл деп атат да. Вала танхархума, аларды урушпа дейт. Үшкүрүнбө жана урушпа дейт. Үшкүрүнбө деген сөздүн өзүнө эле алымдар айтат. Демек үшкүрүү алуу бул демек атайлап болбойт экен. Адам мындай кыйналганда өзүнөн өзү үшкүрүк чыгып кетет экен. Демек ошол нерседен тыйып аткан болсо, андан жогоркусу андан 5 бетер күнөө экендиги түшүнүктүү болуп турат. Бирок ошондой болсо дагы кийинки сөз аларды урушпа, аларга орой сүйлөбө деп атат да. Имам Матурди бул жерде айтат, демек башталышы менен этегин айтты дейт. Себеби үшкүргөн нерсе этеги орой сүйлөп урушканга алып барышы мүмкүн дейт да. Ошон үчүн ошого жетпеш үчүн, демек орой айтып урушпоого жетпеш үчүн үшкүрүүдөн сактаныш керек экен да. Үшкүрүнгөндөн сактансаң, анда ошо этегине жанагыл нерсеге жетпейсиң дейт. Бүтүп калдыбы? Аяттын этиңе чыгарып коелу. Жана аларга сылык сүйлө дейт. Демек пайдасы тийип турганды айттык го, жакшы мамиле кылып сылык сүйлөө оңой болот. Бирок пайдасы тийбей калган кезде, мойнуңа жүк болуп калган кезде, мына ошол кезде алардан тажадым дебестен сылык сүйлөө бул оор нерсе. Бирок Кудай Таала бизге ошону буйруп атат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.